Эми ал мезгилде жалпы Түркістан генерал губернаторлугунун курамында ошол Анжан уезди дейбиз, Наманган уезди дейбиз, андан кийин Ош уезди дейбиз, ошондой уездерге бөлүнгөн. Ошол уездерде Анжан уездинде негизинен кыргыздын бүгүнкү күндөгү Жалал-Абад жана Ош областындагы тургундар жашаган. Андан кийин Наманган уездине дагы ал жерде дагы тоолуу аймактарда бүтүндөй кыргыздар жашаган. Ош уездинде болсо бүтүндөй ошол ары Ноокат, бери Алай аймагындагы кыргыздар жашаган. Ошон үчүн уездин борбору Өзбекстанда, азыркы Өзбекстандын шаарлары бир эле Ош уезди гана кыргыздарга тиешелүү шаар болгону менен, калган жерлердин бардыгында ушу аралаш кыргыз, өзбек, кыпчак аралаш жашаган. Ошон үчүн азыркы аталышы Өзбекстанга тиешелүү шаарлар болгону менен ал жерде кыргыздар дагы ошол тоолуу аймактарында өрөөндөрдө кыргыздар жашаган. Ошон үчүн кыргыздар көбүрөөк тартылган, кыргыздар көбүрөөк жазаланган. Ошон үчүн бул жерде бул бир эле улуттун эмес, ошол жердеги жашаган баардык улуттардын аракеттери болгон.